Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін туғандар 13 октябрь 2025 жыл месіздерге жаңы домдун 7 этажынан сатыла турган техпаспорты бар 3 бөлмөлүү квартира жөнүндө информация бермекчимин. Баасы, анан эсим номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Караңыздар, четкий квартира экен. Жүрүңүздөр, эми келүү жолун сиздерге түшүндүрүп алайын. Дареги, мен турган жер тугандар, бул барыңыздар билген Ошский район, Карагай курган жаңы домдун алдында турам. Аз бир аз кечирээк келип калдык. Кечинде ушундай болуп сон болуп каткан, жарык болчу. Так, келүү жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Ошский район. Ошский райондогу эски Ханька ресторан местасын билесиздер. Ошонун артына Авицана көчөсү менен мындай түз кирип келесиздер. Орто Азия гостиницасынын жанында ошол Карагайдын домун көрө аласыздар. Бардык условиялары бар. Жакшы дом. 0 подъезд, 7-кабат. Чыгыңыздар. Тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө квартирага келдим. Сиздер 7 этажга чыгасыздар. Мына лифт бар. Оңго бурулсаңыздар, мына квартира сатка чыгып атат. Коридорлору да мына сонун болуп бүткөрүлгөн. Кенен, таза. Этажы да жакшы, 7 этаж. 3 бөлмөлүү квартира. Квадратурасы 87,5. Тех паспорты бар. Мына бирок эшикти ачып кирип келе бересиздер. Киргенде эле кафель, жууп тазалаган оңой болот. Квадратурасы 3 бөлмө, таза. 87,5. Тех паспорт бар. Коммуникация боюнча айта турган болсок, бардыгы бар экен. Отопление центральный, газ иштейт, суу, свет дегендей. Так, бул жагы ажаткана, бул жагы детский комната, мына жагы взрослый спальный, нар жак гостиный, түз кирсеңиздер кухня, мына жак болсо ажаткана. Ушундай квадратурасы да жакшы, мындай чоң эмес, 87,5. Жүрүңүздөр. Ремонту жакшы, мына необычный жакшы эшиктер коюлган. Бул биринчи комната, детский комната койсоңуздар болот. Жакшы кененкен отоплениянын батарейкалары коюлган, килемдер салынган, буюм тайымдарын ээси менен сүйлөшөсүздөр. Келишип калсаңыздар, менимче калтырып деле кетсе керек. Кыскасы, бул биринчи комната. Жүрүңүздөр, бул жактан чайлы. Бул жак болсо родительский спальня, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Санузкалар илинген, батарейкалар бар, отопление центральный тугандар. Бул жакта эми барыңыздар эле билип калдыңыздар. Бул спальный комната болду да. Азыр мына жак зал, конок бөлмө, радиаторлор. Бул жактан ошо двор тарап карап калат. Аз караңгыда көрүнүп атат экен. Айнек терезелер да мындай решетка менен бардыгы. Мына. Мына жактан жарык эле көрүнөт экен бирок. Ушундай. Азыр эми кичине бошобой калып кеч келип калдым, реклама тартканы. Телефондо биле турган иш эмес, өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп кетесиздер. Так, тугандар. Азыр мына комнатанын лампочкасы күйүп калган окшойт, бир аз караңгы болуп турат, туура түшүнөсүздөр. Кийин келгениңиздерде алмаштырып койсо керек эми, жакшына кылып. Бул жак мына буюм тайымдар. Бул жагы дагы кенен. Кыскасы, менимче түшүндүңүздөр, бул жагы кухня болуп калды. Мына газ бар, бардыгы сонун дегендей. Так. Санузелине кире турган болсок, ачылган. Мына бардыгы бар экен. Мына раковиналардан бери бар экен. Сушилка. Бардыгы жакшы. Эми унитаз бардыгы ушул жакта. Бул жак ажаткана болду. Кыскасы, 3 комната, тех паспорт бар, 87,5 квадрат метр. Ремонтуна сөз жок. Баасы, анан эсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик. Колдон чарбай аракетте болуңуздар. Болгон ошо мына кухнянын жана лампочкасы күйүп калыптыр. Кийин келгениңиздерде уже алмаштырып, кадимкидей эле сонун болуп калат. Освещениясы жарык болупчу. Номерин, анан эсин номерин, анан баасын ушул видеонун экранына жазып койдум. Мындай карасаңыздар чыгат.
Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбай аракет кылыңыздар. Эң негизгиси техпаспорт бар. Мындай эч нерсени ойлонбой кеңири жашай бересиздер.